Кызым мага туран жооп берип койду, лох деп койду, аны аз өлүп атсыңар. Сиз айтып атпайсызбы, эмне үчүн муунуп өлүп атасыңар, эмне үчүн андайсыңар депчи? Сизге жооп тагай, ушул тарбияны бизге ким берип атат? Биздин улуу муун ким? Ошону сурагым келет тагай. Бизге берип аткан тарбия ошо сиздер да, сиздердин муунуңуздар. Ал балким сиздер бизге ошондой тарбия берип аткансыздар. Бул 5 бүт бардык тең өлүп алган жок да. Жок, мектепте силер өлбөйт, мектепте окуйт. Силер болсо окуайлы, агентке киресиң, анан кийин аз өлөсүңөр. Ким өлүп атса, балким ошонун ата-энеси же ошонун туугандары, ошонун айлана чөйрөсү ошого ошондой тарбия берип аткандыр балким. Ошондой үгүт берип аткандар. А бүт бар тең ата-эне өлдү деп беребем. Жок, ата-эне өлдү. Ата-эне мына силерди жакшынакай багып атат, костюм-шымды кийгизип атат, китептериңер алып берип атат, барып байланып окуп кел деп. Биз ошон үчүн өлбөй жашап жүрөбүз, ошон үчүн алдыга үмүт коюп атабыз. А ошол өлүп аткан адамдардын бул ата-энелери балким ага колдоо көрсөтпөй, анын алдыга койгон максаттары мен мындай болом десе, аны тепселеп, сенден кандай ошондой адам, улуу адам чыкмак эле, сен ошондой боло алмак белең деп балким ага аны басып салып аткандыр. Ошол себептен ал эмнеге мен башкалардай болуп, өзүмдүн максаттарыма жете албайм, өз максаттарыма алдыга максат кое албайм. Мен эмнеге үчүн менин ата-энем мени ошентип колдойт деп айтат. Балким ошол себептен. Жаштар сүйлөсүн.